Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир Кежи каналынын катталуучулары. 1 март 2022 жыл Жалал Абад обласы Базар Коргон району Акман айыл өкмөтүнө караштуу Колот айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган ушундай чоң бээлер бар экен. Сиздерге бээлерден маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул бээлерден сатуучубуз маалымат берип айтсын. Айтыңызчы, бул бээлер кайсыл жактан келген? Алгач эле породасынан сурагым келип жатат. Чоң бээлер экен. Бээнин породасы Орловский рысак. Былтыр келген Россиядан. Жашы 5 жаш, жашы 5 жаш. 5 жашар. 2 асы болуп калат, да? 2 асы болуп калат. Экинчи тоңуч. Бул келгенден бери туудубу? Бул жакка келип тайларынан алдыңызбы? Келгенден жок, былтыр келди. Эми айра ойлоп атылык жазда. Зарыкчылык болуп калып сатып атабыз. Азыр эми ден соолуктары, ичип жегендери жакшы эле, бул жака көнүп эле калдыбы? Адаптация болду, бул жака көнүп калды. Жеп ичиши жакшы. Бир салсаң деле бир жеп коет. Жеп ичиши өтө жакшы, коро. Негизи мындай чоң бою башы бийик көрүнөт. Боюн бир өлчөп көрбөйлүбү, Мейли өлчөп. Канча чыгып калат, боюн бир көрөлү. Бери алып келсеңиз, боюн бир тартып көрүп коелу. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мына ушундай чоң бээ издеп жаткандарга жакшылап бир көрсөтөлү. Муну азыр жерге коюп тартып жатабыз. Метр түз кетти. Бир аз аркараак жылдырып кое бересизби? Азыр биздин көрүүчүлөр айтып жатат. Туура тартпай атасыңар депчи. Эми 1-2 сантиметр эч нерсе болбойт болуш керек. Сиздерге болушунча тартканга аракет кылабыз. 1.62 экен. Жакшы. 1.62 чоң аттардай эле экен, бирок көрүнүштөрү сындары аябай жакшы. Бул негизи минги экен. Минги миндирет. Негизи минги ошол Россияда бунун аталары, орустар бээнди эле чаба берет экен. Энеси деле чабылып жүргөн буларчы. Чабылып жүргөн. Жаныбарды бери жакын айдап койсоңуз, жакындан көрөлүчү. Бир кулундарды алган болсо, жакшы аттарга койсо өтө жакшы. Кулундарды таштап бергиде, чоңдугуна караганда эми бизде айтып калат го. Атты бээ тууйт деп, чоң бээ болгон болсо, чоң аттардан болот деп көрсөңүздөр болот. Туяктары баары эле таза көрүнөт, Таза, баары таза. Эми мына ушундай чоң бээни алгандан кийин таза жакшы алса, биздин алуучулар дагы ыраазы болот болуш керек. Эми бунун баасын айтыңызчы, канча дейсиз? Баасы долларга жетти деп атам көбүнө. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот, түшүп беребиз, сүйлөшөбүз. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми доллар көтөрүлүп түшүп турган кези $7000 коюлду. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп, келишип алсаңыздар болот. Албетте сүйлөшүүлөр болот. $7000 айтылыш баасы болду. Сомго өзүңүздөр келип сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерге көрсөтүүчү дагы бир бээбиз бар. Аны да көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мына сиздерге көрсөтүүчү экинчи бээбиз дагы даяр болуп чыкты. Бул бээнин көрүнүшүнө караганда данчак окшойт, породасы. Старый данчак. Старый данчак. Бул канча болду келгенде? Бул да ушул Россия өлкөлөрүнөн келет болуш керек, Бул ооба тайында келген. Жайлоодо жүрөт, адаптация болуп бүткөн. Боз. Азыркы убакта боз, Азыркы убакта боз, 1 айдын ар жак бир жеринде тууйт. Эгер азыр тууган болсо, канчанчы кулун тууйт? Экинчи кулун тууйт. Экинчиси. Бул бээни саап көрбөдүңүздөрбү, үйрөтпөдүңүздөрбү? Жок, саап көрбөдүк. Негизи жоош, бирок данчак бээ жоош, негизи адамга жакын болот экен булар. Жөн гана тайларын алып атасыздар, кулун алып атасыздар, Саабай эле. Жайлоого чыгат. Биринчи кулуну кандай болду? Кандай кулун тууду эми? Биринчи кулун ушу өзүнө окшош тууду, жакшы эле тууду, эми ал болбой эле талаш алып кетишти. Тааныштар, көңүл жакындар. Айгыр кандай болду эле? Карабайыр эле аттарга коштуңузбу же? Карабайыр эле атка кошконбуз биринчисине. Азыр моусунда Орловский. Орловскийге кошуп көрдүңүз, Ичиндеги кулунун атасы Орловский. Кулундары көбүнчө айгыр тартабы экен же энесин өзүн тартабы экен? Биринчи кулун өзүн эле тартты, эми экинчисин көрөбүз да. Алдыда
көрсөттүңүз, э? Алла көрсөтсүн. Бунун ден соолуктары, ичип жегендери жакшы эле болду. Ден соолуктары ичип жегени сон айып жок. Бул бою бир аз беркиден чаканыраак экен, э? Мына жерде терилер түшүп калып турган, моюнда эч нерсе эмес ба бундай? Ал эч нерсе эмес, акырга чөп жетиш, акырга. Коркунуч жок, а эч кандай. Гарантиялуу жок. Туяктары бары таза көрүнүп турат. Жакшы. Эми бул бейни айтыңыз. Баасын канча дейсиз буну? Баасын 2 дотом долларга. Долларга 2000 да атасы, э? Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот, түшүп беребиз. Сүйлөшөбүз. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушундай данчак бээлерден издеп жаткан болсоңуздар, урук алам деп издеп жүргөн болсоңуздар, ушул бээлерди көрсөңүздөр болот. Албетте айтылган бага сатылбайт, келип сүйлөшүп, баасын келишип алсаңыздар болот. Сиздерге көрсөтүүчү 2 бээбиз болду. Дагы бир атым бар деп калдыңыз. Ал аттан дагы көрөлү. Улактын аты болуш керек, э? Ал жаш өспүрүм бышты. Эми улакка деле бир салганбыз, ошол боюнча турат. Анда бир алып чыгып көрөлү, э? Бизден алыстабай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге көрсөтүүчү өспүрүм бышты деп калдым, мына ушул экен. Байланып турган жерине сиздерге бир көрсөтүп коюн. Сыртка чыгып, токуп чыгарып бир көрсөтөлү, жакшылап минип басырып көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. 3-чү атыбыз даяр болуп чыгып келди. Эми бул аттан маалымат бериңизчи. Азыркы убакта жашы канчада бул? Бул жашы 3 жаш, 4 жашка өтүп атат. Бышты, карабайыр, таза карабайыр. Жаңасы болуп турбайбы? Жазгам жаңасы болду да, азыр сайып калды. Жаңасы. Булагы ушу 1-2 салып көргөнбүз, сарылатып. Ошол боюнча эле турат, минген деле адам жок буну. Булагы жакшы, аралаганы жакшы. Негизи порода кандай болду экен? Порода карабайыр, таза карабайыр. Энеси дагы, атасы дагы, адреси дагы бар мунун, атасынын дагы, энесинин дагы. Жакшы аттын малларынан. Сатылбай турган нерселер кичине акча керек болуп сатып атабыз. Буну жаш тайынан баккансызбы? Тайынан баккам буну. Демек кол бала турбайбы? Ооба, өзүбүздүн колдо чоңоюп. Зарыгып сатып атабыз. Бирок ден соолуктары жакшы көрүнөт, э? Ден соолуктары жакшы. Ден соолуктары аябай жакшы. Жебиши, ичиши жакшы. Ошол мингенге киши жок. Аз минги турбайбы? Аз минген. Эгер ким улакка чабам, ушундай жакшы ат керек деген болсо, ушул атты көрсөңүздөр болот экен. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, көрүнүштөрү мындай жакшы экен. Эми жакындан сиздерге бир катардан көрсөтөлү. Негизи Жалал Абад жергесинен жакшы аттар чыгып калчу эле. Мына ошол аттардын бири ушул деп сиздерге көрсөтөбүз. Бирок жаныбар суутулуп эле калган окшойт, э? Канчадан бери турат эми? Турат деп калдыңыз да. Эми ушул үкөм минет. Минген да ушу талаага барып келет, минип, мал алып айдап ошол эле. Туяктары баары таза эле экен, э? Така тургандары кандай болду? Така тургандары жоош. Мындай жаш балдар караганга жоош эле. Жаш балага жоош. Мындай тээп, иштей турган кылыктары, жаман адаттары жок, корс эмес. Жоош негизи. Бою канча чыгып калат экен, бир боюн тартып көрсөтүп коелу, э? Азыр биздин көрүүчүлөр бойлоруна дагы кызыгып жатат. Ошондуктан боюн бир көрсөтөлү. Турбайт окшойт, э? Жакшы. 1.60 экен. Болот. Жакшы. Эми бир жылоолотуп коесузбу, э? Жылоолорун көрөлүчү. Мындай топко киргенде оозун кагып туруп, э? Бери каратып коесуз. Бери, карт. Жаныбар башты көтөрүп, өзүн алып жүргөндөрү жакшы эле болуп жатат. Кимге жаккан болсо өзүңүздөр келип дагы минип көрсөңүздөр болот. Аттын сынында кеп жок. Өтө жакшы экен. Мына камчысыз эле тизги менен үйрөнгөн го дейм, э? Тизги менен эле камчы деле колдонуштун кереги жок. Эми бир кое берип чаап көрөлү, э? Өтө көп кыйнабайбыз, бир аз кыскараак кылып бир чаап көрөлү. Мына айдоого айдап коесузбу, э? Ошол жактан бир чаап көрөлү.
Болот, кайра бересиз. Тоқ окшойт ата. Ооба ток. Болот. Болду. Атты көп кыйнабайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, эми кийинки алган биздин алуучуга жакшы ат болуп берсин дейбиз. Айтыңыз эми бунун баасына келеличи, канча дейсиз? Баасы $4000 деп атам. Түшүп беребиз, сүйлөшөбүз. Долларга 4000 деп атасыз, Ооба. Сүйлөшүүлөр болот, айтылган баага берилбейт. Сүйлөшүүлөр болот. Башы, путуолу, келлеси жакшы. Көшү дагы жакшы, териси калың нерсе жакшы. Топко турат, Кудай кааласа. Азыркы убакта биздин аламан улактарга жарайт, Аламан улакка жарайт да, эми көчмөлөп жараса, терisi калың. Жука аттар тез эле чыгып калат. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, кимге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрүп, же болбосо экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кежи каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.